Саламатсыздарбы? 1989 жылы 23 сентябрда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды кабыл алганда, аны даярдоо учурунда сабатсыздар эмес, эң мыкты тилчилер дагы тартылгандыгын айтышыбыз керек. Тигин сөзүн азыр жээригендерге мен абдан таң калып жатам. Тигин сөзү бул тегат түзүү үчүн антропоформант катары азыр ошол 89 жылдан бери алыктуу колдонулуп келет. Мына кыргыз сөзүндө эрен, берен, чыгаан, каган деген сыяктуу далай сөздөр ны тамгасы менен бүтөт. Бул жаралган терминдердин арасында тегин термини дагы изилтеден колдонулуп келген. Эгерде мурда ханзаданы тегин десе, эми кыргыздар оф, эф дегендин ордуна гана ушул сөздү жаңы рух берип колдонуп келет. Анын эми теги деп салганда аягы мындай үндүү тыгыш менен бүткөндөр, мен көп чет өлкөлөрдө болгон, көп тилдерди билген киши катары айтарым, ал абдан ыңгайсыз келет. Ага караганда тегин сөзү өтө алгылыктуу. Ал эми тегин сөзүнүн бир кичинекей кескесте колдонулган жөнсүз маанисин алып эле Самый Кожо мырза туура эмес бурмалап түшүндүрүп жатат. Чындыгында кыргыздын сөз байлыгы кенен, кээ бир сөздөр бир нече маанини алат. Мисалы үчүн ошо Самый Кожо деген эле ысымдан алып көрөлү. Кожо дегенге мурда ушу суфийлик ордендердин топтордун башчыларына гана берилген да. Азыр болсо анын мааниси өзгөрүп, таптакыр эч кандай динге тиешеси жок антропоформант катары бизде колдонулуп жүрөт. Ошон үчүн эгерде чын эле кожонун тукуму болбосо, Самый Кожо деп атаганга уруксат берилген эмес мурда. Ал эми азыр боло берет. Ошол сыяктуу тегин сөзү дагы мурда ханзада болбоптур деп туруп айтылбастан, кыргыздын нагыз ушундай сөз жаратуу бир тажрыйбасына таянган, салтына таянган татынакай тегат жаратуу түрү антропоформант болуп кызмат кыла бериши абзел.